Азыр үйлөнүш үчүн бир телефондун акчасы жетет. Дамла ашырды дебеңиздер. Үйлөнбөй туруптур деген нерсе зынага алып барат туугандар. Бирок ким үйлөнбөй жүрө турган болсо, үйлөнүүнү не деп коет, негизги нерсе көрбөсө, бул Аллахтын алдында күнәкар болот. Пайгамбарыбыз айткан, сүннөт бул нике сүннөт үйлөнүш үчүн. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Ким ушу мен сүннөтүмөн жүз буйруган болсо, бизден эмес деген. Бизден эмес дегени мынакей азыр көпчүлүгүбүздүн кичинекей инилерибиз бар, балдарыбыз бар. Мына өзүңүздөр эле багыт берип коетасыздар, үйлөнбөй тура бер депчи. Ушул бардыгы ката туугандар. Үйлөнбөй тура бер деген аркасында дагы бир маани жатат. Зына кылсаң кыла бер депчи. Ошо үйлөнбөй жүргөн балаңыздын нито жүргөнүн көрсө катты уруша албайсыздар. Анткени өзүңүздөр айткансыздар да, мына ишти бүтүрүп ал, үйдү ремонт кылып ал, мынаны кылып ал депчи. Үйлөнүш керек. Имам Абу Ханифа айткан 25 жаштан не деген чоң ата болот адам депчи. 12 жашта үйлөнсө, 13 жашта балалы болсо, 13 жаштагы баласы ham 12 жаштында же 11 жашында үйлөнсө, ол да балалы болуп калат депчи. 25 жашта таята же чоң ата болуш керек эле да. Бирок 25 жашта аны жаш бала болуп калды азырчы. Муну ким өзү себепчи болуп атабыз? Туруп кичине. Анан 25 жаштан өтүп кеткенден кийин бул үйлөнбөй жүрөт, үйлөнө албай атабыз. Жөн жүрөт деп ойлоп атасыздарбы? Же эчкини бычкандагы бычып койду деп атасыздарбы? Булбугун жеринде, эң кам жеринде көзүн сактабай жүрөт. Ушунун бардыгында аталар күнөөкөрсүздөр. Баланы качан үйлөш керек? Закон жол бербейт да. 18 жашта бери то шыр үйлөш керек. Онун дагы жолу бар. 18ге жеткирбей дагы 17 жашта же ошонун тегерегинде арыз жазса исключительно токтом чыгарып берет. Ушун үйлө берейин, ушундай бир кыйынчылык болуп атты эле деген болсо, ошол токтом менен ЗАГС алса болот. Мүмкүн болсо ошо 17 жаштан баштап үйлөш керек. Бойдокчулуктан кыйналгандан көрө бала багып кыйналган жакшы. Зато не кылат? Исрафка кетирбейт, күнөөгө кетпейт, ахирети таза, токтолуу болот. Баланы тарбиялагандан оңой кутуласыздар, алхамдулилла. Анткени үй бүлө тартыш эле өзү тарбиялап коет адам. Олукпай калат, бирөөмен тепкилеш мушташпай калат, сөгүнбөй калат. Анткени алек ал нерсе. Мүмкүн болушунча айттыңыз го. 18ге жеткирбей токтом чыгарып болсо ал балам 18 үйлөнсө өзү менен тең үйлөнүп калат да, анан кийин аял тоготпой калат, аягы Кудайдан. Алла Таала жазган тагдырындагы нерсе болот. Биз шариятыбыз ачып берген жерлер бар го. Өзүнүн кичине алгысы келсе дагы бир 10 жылдан дагы ала берет, Кудайга шүгүр. Туурабы азыр? Берекелүү заман болуп атат. Ушул жерге чейин Алла Таала бизге жеңилдик берип аткандан кийин биз өзү шарият чыгарып албайлы. Ал үйлөнбөй туруптур деген нерсе зынага алып барат туугандар. Зына дегенде сөзсүз жанагы уурун эмес. Эч болбосо баягы телефондон бирөөнү көрүп коюш, башка кылып коюш дагы өзүнчө бир күнөө. Жанагы үстүдөгү аятты үйлөнгүлө араңардан деген аяттын аркасында эгер кедей болсоңор югнихумуллаху мин фадли. Алла Таала өзүнүн артыкчылыгы менен байытат деген аят бар. Азыр үйлөнүүнү туугандар мындай көрүп алгансыздар да. Бир бала үйлөнүш үчүн не кылыш керек десе, үй салыш керек. Анан иши болуш керек. Анан машинасы болуш керек, уят эртең балалысы. Ошондо канча эсептеп атасыздар? Өлдү дегенде бир 20-30 миң долларды илип койгонсуздар да. Ошол түшүнүк менен, ошол акыйда менен жашап атат. Талаалап иштеп атат, түнүгүн иштеп атат. Ошол жаштарыбыз катарыбызда намазда болгону ham ошол болуп атат. Ал өзүнүн аракетинде. Бу бечара үйлөнө албай кыйналып атат да, кыйналган сайын иштеп атат да. Бу түшүнүктү биз аят хадистен алган жокпуз, өзүбүздөн алып атабыз да. Алла Таала айтат, өзүм байытам. Бирок бир нерсени айтайлы, ошол ошибка себептүү үй бүлөдөгү проблема, келин менен күйөөнүн проблемасы дагы, келин менен кайнененин проблемасы ушул болот. Бар жогун даярдап, үйдүн жасалгасында жасалгап алып кирсе, ал келин анын кадырына жетпейт. Жанагы үйлөнүш үчүн бул колдору дагы бир кубарып, уйкулары кетип кыйналган эле да, бирок анын кадырына жетпейт да. Башкалар эле кылат да өзү депчи. Эшматтын баласына тийсем эле кылат болчу дейт да. Туурабы? Андан көрө мүнөзү жакшы болсо, үйлөнүп алса, экөө иштеп кылса не болот эле, туурабы? Башында квартирада, чеке жердеги бир жер үйлөрдө эптеп, анан кийин чогуу бир фундаментин куюп, чогуу үй куруп,
чогуу устап агып, кыйналып анан үйдү курсам эмне болот эле? Эркек киши мынага тийишпе, мынаны этият кыл деген нерседен кутулат эле да. Баары бир тагдырга жазылган ошол эле өмүр да. 25 жашка жеткенде үйдү салып туруп үйлөнгөнгө чейин, 18 жашта үйлөнүп туруп 7 жылда үй салып койсо эмне болот эле? Ошол үй бүлө бекем болот эле. Ортодо балдар пайда кылат эле. Ошол үй бүлө ажырашпайт туугандар. Анткени биздин аталарыбыз ошонтип эле чогуу эле тирлик кылып бутка турган, ортодо бир катуу нерсе болсо дагы сырттагыларды кошпой эле өздөрү чечип алат. А бирок азыр күйөө бала бар жогун даярдап туруп үйлөнөт. Кичине маселе болсо милдет кылмай коет. Мен мынаны кылып бердим, мен мынаны кылып бердим. Ал түшүнбөйт да. Түшүнбөш үчүн, түшүндүрүш үчүн ондон чоңун айтат. Сен пулуң мактантасыңбы, туда-суда менен наракка кетет. Неге кетип атат дегени? Биз Аллахтын аятынан чыгып туруп өзүбүз бир акыйда чыгарып атабыз. Бир өзүбүз түшүнүк чыгарып атабыз. Азыр үйлөнүш үчүн бир телефондун акчасы жетет. Дамла ашырды дебеңиздер. Бир телефон азыркы биздин ошо үйлөнө албай жүргөн жаштарыбыздын колундагы телефону 50 000 сомдук iPhone. Эң мындай бешараныкычы. Болбосо олар дадыл көтөрөт азырчы. Ошосун сатса, бул үйлөнөт. 50 000ге сатса, 25 000ге аренда квартира алса болот, а? Шаардын любой жериненчи. 25 000ге квартираны берип, 10 000ге калымын берип, 15 000ге продукт кылып койсо, коммуналкасын төлөйт. 1 айлык нафака бүттү. 1 айлыкчы. Дагы 1 айын Алла разак. Эми 1 ай жатып албаса керек эми, туурабы? Бул үйлөнүмдү жатып албайт да, туурабы? Өзү пайгамбарым тутуп алган, менин ырыскымы азык кылып бергин деген мына күнүмдүк кылыпчы. А биздин түшүнүктө кандай? 1 жылдын нарагычы. Азыр уже май болуп бүтүп атат го. Бүтүп уже көп жерлерде уже каникул болуп атат да, иштер токтойт да. Кыжалат болуп атат. Эми тирлик каяктан өтөбүз? Онда кылаңыздар. Анткени бул жылдык азык кылыш же өмүрлүк азык кылыш Алла Тааланын ишин өзүгө алып атабыз да. Ма мин даббатин фил арди илля алаллаху ризкуха. Жер бетинде кыбыраганын бардыгы рызкысы Аллахтын мойнунда. Турлы нерсени айттымбы? 1 айлык нафака бар. Квартиранын бардыгы менен кошулупчу. 1 айында иштейт да. Ошол адам кандай иштейт айтайынбы? Өтө катуу иштейт. Я Алла, мынанча мына адамдын жоопкерчилиги менин мойнума өттү депчи. Имам Суфиян Сауринин айткан сөзү бар. Ошол сен үйлөнө турган келиндин ырыскысы атасынын үйүндө берип аткан эле Алла Таала. Сен үйлөнсөң ошол эле ырыскы атасынын үйүнө калып кетпейт депчи. Сенин колуң менен берет депчи. Şu үйлөнгөндөн кийин көп адамдарды көрүп атабыз. Жумуштары сал башкача боло түшкөн. Бирок бойдок жүргөндөр бар, уже 25тен өтүп 30 нарак биракка чыгып кеткендер бар. Ошол ham карыз. Мына Алла Тааланын айткан аятына ишене бериңиздер. Үйлөнбөй иштегендер ham карыз. Үйлөнүп 4-5 балалы болуп кеткен 2 дос бар 25 жашта. Экөө тең эле бирдей эле жашап атат. Бир кыл эле эттүү тамак жейт, бир кыл эле карызы бар, бир кыл проблемасы бар. Бирок бирөөсү Аллахтын айтканы менен жашап атат да, бул пайгамбарыбыздын командасында. Бирөөсү пайгамбардын командасынан чыккан. Неге деген? Пайгамбарыбыз "Фаман рагиба ан суннати фалайса минни", ким менин сүннөтүмөн жүз буйрган болсо, бул бизден эмес деген. Иншалла бул темада али алдыда кийинкисинде да сүйлөшөбүз. Убакыт деген нерсе чектелүү. Бирок бир нерсени айтып коелу, ушул сөз менен жыйынтыктайбыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Тазавважул валудул вадуд" депчи. Үйлөнгүлө төрөй турган жана күйөөсүн жакшы көрө турган аялдарга. Тагыраак айтканда несі бар? Ыйманы бар, табияты таза, жана ден соолугу таза үйлөнгүлө депчи. Ошондуктан Аллах Тааланын айткан аяттарын биз кабыл алайлы. Ал эми Куда түшүп келгендерге айткан: "Ида атакум ман тардана динаху ва хулqahu фазавижу". Эгерде силердин кызыңарды сурап, Куда түшүп, силер динен ыраазы болгон, ыйманынан жана мүнөзүнөн ыраазы болгон адам келсе, бергиле. Эгер аны кылбасаңар, ва илля тафалу такум фитнатун фил арди ва фасадун арид деген. Эгер аны этпесеңер, жер бетинде фитна көчөйт, бузукулук тарайт депчи. Ошондуктан өзүбүздүн койгон түшүнүктөрдү, өзүбүз койгон статустарды бер четке кайтарайлы. 25 деген нерсени наракка түртөйлү. Өзү көпчүлүк жаштарыбызга өзүбүз эле үйрөтүп таштаппыз. Баардыгы ошентип калыптыр 25 десечи. Анча-мынча азылдашып сен 18 эле үйлөнгүн десең, кой муну мүнөзүн бузба дейт анча. Ошентип койгондум. Бузуш керек.
Анткени ал балагатка жеткен, балагатканда жеткенин 6 жыл болгон. Бул бечара кыйналды чындачы. Ушунча чыдаганда жетет. Андан нары дагы кыйнабаңыздар. Аллахтын алдында кийин күнөө болгондо атасына асылат. Мен өзү күнөөгө түшпөйт элем, жашоо кыйын болгон дейт. Ата дагы ошол нерсеге жооп берет. Аллах Таала баарыңыздан разы болсун. Айтып аткан маселелердин бардыгы Аллах Таала тарабынан келген аятты гана жеткирдик. Пайгамбардын милдетин гана силерге жеткирдик. Болгону силерден акылдуу болуп бир нерсени жетирир деген ойдон биз түшүнүктөн нарыбыз. Бирок канчалык деңгээлде болсоңуздар ham муну аяттан ашпаңыздар керек. Бул силердин милдетиңиздер. Мунан ким ашса кыяматта жооп берет.